Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде күн маек көрсөтүүсүнүн кезектеги дагы бир чыгарылышы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр ушул учурда соттук укуктук реформанын жүрүшү, анын ал акыбалы кандай болуп атат? Коомчулук ушул реформанын жүрүшүнө канчалык деңгээлде ынанып атат? Ушул жагдайда сөз кылганы студиябызга Аслан Кулбаевди, Кыргыз Республикасынын башкы соттор кеңешинин тартип комиссиясынын мүчөсү, ошондой эле Сираждинов Камалидин, Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын башкармалыгынын ага прокурору. Урматтуу маектештер, биздин сөзүбүздүн төркүнү маалым болду окшойт. Ошончо сөздү мындай эле баштасак да, ушул соттук укуктук реформа көп айтылып, бирок ошонун натыйжасы элге көп көрүнбөй аткан жагдайда да бүгүнкү биздин жана студияга чогулуп ушул жөнүндө сөз кылып атканыбыздын да бир жагы ушул. Ушул соттук укуктук реформанын башталышы, анан багыттары кайсы багыттарда жүрүп атат? Соттук укуктук реформа бүгүнкү мына биздин азыр 1-январдан бери кирип иштеп аткан реформанын башаты 2010-жылы башталган. 2012-жылы. Ошондон бери көп иш-чаралар жүрдү. Чоң кодекстер түзүлдү. Бул эми буга чейин реформа деп көп эле айтып атабыз. Элдер деле чарчап калса керек. Реформа качан бир жашоо оңолот дегендей. Сөз эле реформа болуп аткан, бирок бул жерде кодекстерге чоң ишенич бар. Себеби дегенде кодекстеги жазылган ошо соттук реформа деп сот эле эмес, прокуратуранын, милициянын, адвокатуранын, башка органдардын күч структураларынын баардыгын камтыйт да. Бул соттук реформа деген ошо эң башкы максат ушу элге кызмат кылуу, мамлекеттик кызыкчылыгын коргоо. Анан ушундай бакыйган чоң кодекстерди кабыл алынып, мына 1-январдан баштап кирди. Азыр мына 5 ай болуп калды. 5 ай болду. Бирок чынында эле булардын ишине ашылышында көп маселелер бар. Ал биз өзүбүз күткөн маселе болчу. Себеби дегенде бул системалуу өзгөртүүгө багытталган кодекстер да. Бул жөн эле баягы сотко мындай полномочия берип, же адвокатка, же прокурордун полномочиясы, бул системалуу бир көп нерсени башкача карай турган институттар, жаңылыктар бар болчу. Ошондуктан азыр кириши толугу менен кирди деп айтсак болот. Бирок ошол убакта азыр ушундай бир биз ойлогон кодекс иштеп чыккан, же болбосо мамлекеттик жогорку кеңеш, президенттер каалаган натыйжага дагы жете элек. Ал бул мыйзам ченемдүү нерсе. Бул акырындан өзү кийин эмесин берет. Президентибиз мына ошол жанагы кодекстердин ишке киргизердин алдында, ошол президенттин аппараттын алдындагы соттор боюнча кеңеште ушул сот реформасынын жүрүшүн мониторинг кылып, иликтеп текшере турган бир жумушчу топ түздү эле да. Топтун мүчөсү экениңиз азыр көрсөтүүнүн астындагы маекте маалым болуп атат. Ушул мониторингтер эмнени көрсөтүп атат? Реформа азыр кайсы деңгээлде? Реформаны биринчи максаты биздин элибизге, биздин жарандарыбызга жеңилдиктерди, ушу укук коргоо боюнча, алардын укуктарын коргоо боюнча жеңилдиктер жаратуу болгон. Чыныгы мыйзам диктатурасын орнотуу, аларга, кишилерге, элдерге жеңилдиктер жаратуу болгон себептен мен ойлойм, бардык жаңы мына коюлган соттук реформада кабыл алынган 5 кодекс кабыл алынган. Кылмыш жазык процесстик кодекси, кылмыш жаза кодекси, жоруктар жөнүндө кодекс, ошондой 5 кодекс кабыл алынып, эми азыр бузуулар жөнүндө кодекстер. 5 кодекстин ичинен мына бизде азыр иштеп жаткан бардык кодекстердин ичинен кылмыш жазык кодекс жөнүндө сизге жазык процесстик кодекс жана жаза кодекси жөнүндө айта кетсек, жеңилдиги, биринчи жеңилдиги, элдер азыр мурдагыдай арыз кайрылып, кайра ошол ички иштер же укук коргоо органдарынын эшигин кагып, менин арызым эмне болду, чечим кандай кабыл алынды деген эмеден элдер кайтты. Азыр мына бардыгы цифровизация, цифра түрүнө өтүп, электрон түрүнө өтүп, үйдө отуруп, арызы, берген арызы ким карап жатат, кайсы тергөөчүдө, кайсы прокурордо, кайсы сотто экенин караганга уже укугу бар мына азыркы күндө. Андан сырткары
мына жазык процесстик өндүрүш дагы өзгөрдү, өзгөчө башкача нукка кирип, тергөө аракеттери деген эки түргө бөлүнүп калды. Ачык тергөө аракеттери жана айкын эмес тергөө аракеттери болуп калды. Мурдагыдай ар бир жарандын, мисалы үчүн, укуктарын тепселеген же ар бир укуктарын кемситкен жери боло турган болсо, ар бир андай маселелер тергөө судьясы деген жаңы процесстик кызмат адамы болуп, ал тергөө судьясы аркылуу ал кылмыштар, андай жүргүзүп турган тергөө айкын эмес же айкын тергөө аракеттери ал тарабынан макулдук берилип гана чечиле турган болуп калды. Ансыз да коррупцияланган деп элдин арасында кеңири айтып жүргөн соттордун жанагы оңдой берди болуп, ошолор үчүн ошондой таза колдуу эмес соттор үчүн иштей турган жанагы мыйзамдагы, биз айтып аткан жана 5 кодексте мыйзамдагы мурдакы вилкалар, мисалы бир эле кылмышка, мисалы 3 жылдан 5 жылга чейин отургузуу же болбосо айып пул менен куткарып жиберүү каралган бир жагдайлар бар эле да. Ушу жаңы кодексте ушул вилкалар кандай болду? Эки тилде сүйлөгөн, эки башка жыйынтык чыгарса боло тургандай. Ал сиз айтып аткан вилкалуу сөзсүз түрдө болуш керек. Себеби эле бир эле кылмыш ар түрдүү болот, ар түрдүү жагдайлар болот. Анан ошол эле мисалы оорулукту карасак, ал канча урду, профессионалдык уруу же мындай уруу кандай алып кетти, ошо ар бир жагдайына жараша сот өзүнүн жазасын берет да. Ал вилка болуш керек, бирок азыр жаңы кодекстерде мурункудай вилка чоң эмес. Мисалы илгери ошо 5 жылдан 10 жылга чейин же 5 жылдан 15 жылга чейин болуп чоң болчу да, сиз айткандай ошон ар түрлүү маселелер пайда болчу. Азыр ошо вилканын ортосу 2,5 эле жыл болду да. 2,5 жыл ошо сотко мүмкүнчүлүк берет, ошо жагдайларга карап, оор жана жеңилдетүүчү жагдайларга карап жазасын аныктаганга. Эми бул мен айтпайм, бул коррупцияга каршы күрөшүү депчи. Коррупция менен мынтип күрөшпөш керек. Коррупцияга эгер биз ошол эле сот деген эмне, биздин эле Кыргызстан жарандары да мага анан тигиндей мындай деген болбойт да, мыйзамдачы. Ал эми мынандай азыр жаңы институттар бар, ошол эле сотторду, сот системасын иштеткенгечи. Бул чоң системалар бар, эмелер. Телефон чалып бар экен, азыр суроону кабыл алып коелу дагы маяктан уланталы. Саламатсызбы? Өзүңүз тааныштырып сурооңузду бере бериңиз. Айта бериңиз сурооңузду. Саламатсыңарбы? Саламатчылык. Алло. Да. Укук коргоочулар. Менде сиздерге бир суроом бар эле. Мен Оштон Ибраимов. Азыркы жаңы кодекстин негизинде баягы заявление бериш үчүн баягы жабыртаткан адам 10% төлөш керек сотко. Мисалы үчүн мошенник 500 миң алдап кетсе, алданган адам дагы 50 миң сотко төгүп туруп, анан сот кабыл алат. Сиздер мошенниктерге жол ачып атпайсыңар ушундай касынан. Алданган адамдын дагы 50 миң каяктан таап сотко берип тургандан кийин соттон исковой заявлениеси сот кабыл алат. Бул жакта кандай каралат? Эми бул кылмыш кодексине тиешеси жок, бул жарандык кодекс боюнча. Ал мошенник эмес, ал жөн эле баягы атуулдук бири-бири болгон милдеттенмени аткарбагандык. Ал жөнүндө адам кылмыш жазасына көрсөтүлгөн эмес. Туура ал жерде пошлина деген бар. Бирок акыркы өкмөттүн токтомуна жараша пошлиналар ошо кичине азайтылып, кээ бир убактарда эгер адамдын мүлкү жок болсо, мындай кандайдыр бир социалдык жактан муктаж болсо, ал пошлинасы жок дегеле кандайдыр бир минималдуу цифра менен бергенге деген ошо элдердин талабына жараша өзгөртүүлөр кирген. Бүгүнкү талкуулап аткан кылмыштар боюнча бул кылмыш жорук анан бузуулар болот атпайбы, алга тиешеси жок. Бул жерде эгер атул ошо мошенникти алдап кетти мени деп арыз алып келсе, пошлинасы жок эле милиция, прокурор, тергөөчү 24 сааттын ичинде аны регистрация кылыш керек, анан сотко чейин көндүрүшүн башташ керек. Бул мыйзамда туптура түзүлгөн да. Ошон үчүн көндүрүш телегерүүчү менимче түшүнүп калды ошо. Аздыңызда кодекстердин бир 3 түрү жатып атат да. Мурда административдик кодексте кирген бузуулар кодекси. Бир канча жолу оңдоолорго, менимче 3-чү жолу ушу оңдоолорго муктаж болуп атат да. Шуну башында бир жакшы карашка мүмкүнчүлүк болгон жок беле, өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрүбүзгө. Эми айта кетиш керек, бузуулар жөнүндө кодексине дагы кылмыш жазык процесстик кодексине дагы кичине бир канча эмес болгон бир жолу азыр өзгөрүү киргизилди. Себеби
Айта кетиш керек, жазык процесстик кодекси, ушу кодекстер 2012 жылы соттук укуктук реформа айтылып, башталып, анан 2016 жылдын июнуна чейин жүрүп, бардыгында 5 кодекстер даярдалды. Бардыгыбызга белгилүү болгондой, 2016 жылы декабрь айында биздин башкы мыйзамыбыз, конституциябызга өзгөртүүлөр киргизилди. Жана өзгөртүүлөрдүн талабына, өзгөртүүлөргө ылайык прокуратуранын укук милдеттери өзгөртүлдү, жана башка бир топ башка өзгөртүүлөр киргизилген себептүү мына жазык процесс кодекси кээ бир жерлери мына ушул конституцияга дал келбей калды. Себеби экөө тең бир убакытта кабыл алынып калды. Ошол себептен мына 21 май күнүгөчө биздин президентибиз жаңы мыйзамга өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Ал буюрса мына 1 июндан баштап күчүнө кирет. Ал эркинтөө гезитине чыгарылды. Жана жазык процесс кодекси ошол конституцияга туура дал келбеген жерлери оңолуп, азыркы күндө ордуна кайтарылды жана келтирилди. Суроо бар экен, суроону угуп коелу. Саламатсызбы, сурооңузду бере бериңиз. Менин суроом мындайда, мына азыр проступок болуп калбады көп нерселер 10 миңге чейин депчи. Мисалы, мурун кражада понятие бар болчу, проникновением в жилище деп 2-3 асырга өтүп кетчү да, жаштардан жаша. Азыр ушул мисалы квартираларга кража кирип атат, бирок кражасы 10 миңге чейин болуп калат, суммасы. Ушул кандай болуп азыр ушулар ушуну толковать этип атышат. Мисалы 10 миң сомго гана урдап кетет квартиранын ичине кирип жилищага. Бирок проступок кылып атышат. Муну кандай кылып түшүндүрүп кете аласыздар? Бул телегөрүш аябай мындай эме суроолорду берип атат да, мен жана айтып кетейин дедим эле. Бардыгында ушундай бир ой бар да. Вот кодекстерге өзгөрүү кирип атат, кодекстер начар чыгып калган дегенчи. Бул абдан туура эмес нерсе да. Мына бул жана сиз айткан административный кодекске 10 жыл, 15 жылдын ичинде 150 жолу өзгөртүү киргизилген. Уголовный кодекске 100гө жакын, уголовный процессуальный кодекске 70тен ашык кодекс. Бул өзгөртүү киргизүү бул мыйзам ченемдүү нерсе. Бул кодекстердин оңдоп, түздөп, киргизип, бул жашоо да, кодекстер бул кабыл алып койгондон эле болду. Ошол менен эле бир 10 жыл, 15 жыл бизге иштеп бериш керек деген андай бир дагы өлкөдө бизге бул бир дагы болгон эмес. Кодекстер киргенден кийин сөзсүз түрдө мүчүлүштүктөр болот, аны оңдош керек. Анан дагы жаңы нерселер киргизиш керек. То есть бул мурдамча, ошондуктан муну кодекстерди жакшы, жаман өзгөртүү кирип атат. Ошон үчүн булар жаман даярданып калган деген ал туура эмес, эң туура эмес ой. Ал жогорку бузуулар жөнүндө кодекс өзгөртүү кирилди. Ал нерсе дагы кире берет. Себеби дегенде биздин жогорку кеңеш мыйзам чыгаруучу органдайын аларда бир иш кылыш керек да, туурабы? Ошо элдин талабына жараша, андайды шартка жараша оңдоп түзөш керек. Бул мыйзам нерсе. А бул телегөрүүчүнүн суроосуна караганда, жанагы үйгө кирип кылган уруу бул ал кылмыш болуп эсептелинет. Кылмыш болсо себеби проникновение ал жөн эле уурулук кылган жок. Ал десе бирөөнүн менчик үйүнө кирип атат. Ошондуктан ал жорук эмес, кылмыш болуп эсептелинет. Муну ар бир ошону айтып атпайбы, бул чынында карасаң ойлонот да, сезилет бир жөн эле бир кишилер жазып койгон жок. Бул кодекстер жазып атканда эң алдыңкы азыркы СНГ өлкөлөрүндө, дүйнө жүзүндө алдыңкы институттарды карап, ошонун негизинде жазылган. Ошондуктан ар бир жаңылыкты, мисалга бул жерде чоң кодекстерде ар бир жаңылыкка мисалга керек болсо биз түшүндүрмө бере алабыз. Бул эмне үчүн? Анан бул бир жактан алып келген дагы эмес. Көп айтат да, силер тиги батыштыгын көчүрүп келди. Жок. Бул эң башкысы ушул система ушунчалык бир чирип иштебей калган. Бул мамлекетке дагы эмес, элге дагы эмес, укук коргоочулар өздөрүнө дагы кызмат кылбай калган. Бул азыркы система элдин наразычылыгынан анан ушундай жаңы эмелер болуп атат да. Ошондуктан бул жаңылыктар бул баягы жөнөкөй эле нерсе эмес. Чынын айтыш керек, дагы бар анча мынча нерселер, алар түзөлүш керек, оңолуш керек. Бул жакшы түшүнүш керек да мындай нерсени. Кодекстерде дагы бир элге өтө бир мисалы жакшылык, жеңилдик алып келет, укуктарынын корголушуна ылайыкташтырылган деген бир жагдайлардан бир мисал айтып көрүңүзчү. Мисалы жагдайлардан жаңы процесстик макулдашуулар деген институт киргизилген азыр. Мурда мисал айтып кетсем, жана эле айтты, мошенник деп жөндөчү. Ошол бирөө алдамчылык менен келип алдап 100 миң сомун алдап кетсе, аны ал алдамчыны алып келип камаганда, алдамчы тиги жабырланча чыгып эле айтмак мурда. Кел, сен мага тосма арыз жазып бер, азыр 50 миң сом берем. Анда 50 миң сом алгандан кийин чыгып, азыр акчам жок, 2 айдан кийин чыккандан кийин сага 50 сомун кайра толуктап берем. Ошо же 50 миң сом ал, же жазбайм десе, тиги жабырлануучу макул деп аны сөзүнө кайра ишенип, алдам сөзүнө ишенип
кайра 50 000 сом акчасын алып, тиги өзүнүн кайтарып алып 50 000 сом акчасын тосмага жазып берчи. Мен акчамы алдым, бул кишиге эч кандай арыздоом жок жана козголгон кылмышты кыскартууну суранам деп. Кылмыш кыскартылып кетчи. Алдамчы эми өзүнүн алдамчылык ишин улантып, кайра эле 2 ай эмес, 3 ай эмес, 4 ай эмес, калган 50 000 сом бербей, тиги биздин жабырлануучу кайра чуркап, ал жака барып бул жака жүрөчү. Эми азыркы жаңы мыйзам боюнча процесстик макулдашуу деген бар. Ал тараптардын жарашуусу жөнүндө процесстик макулдашуу болуп эсептелет. Ал мына азыркы келишим түзүлгөндө эле түзүлөт. Ошол алдамчы болсо жазып берет, азыр мына 50 000 сом берем, 2 айдан кийин мен 50 000 сомду толук менен кайтарып берем, калган 50 000 сом деп. Ал процесстик түрдө макулдашуу катары тергөөчү, прокурор тарабынан бекитилип, ал кылмыш экени тиркелет. Эгерде 2 айдан кийин жанакы алдамчы болуп эсептелген киши кайра 50 000 сом кайтарып бербесе, бул биздин жабырлануучунун кайра бир укугу бар, сотко кайрылып, ошол калган акчасын жарган тартып өндүрүп алганга. Burada ошол укугу жок болчу. Telefon çalıyor ekan. Salamatсызбы, siz түз эфирдесиz. Сурооңузду бере берсеңиз. Assalamu alaikum. Salamatсызбы, таанышып сурооңузду бере бериңиз. Суроо берейин дедим эле. Мен өзүм милицияда иштейм. Вызов болгондо жана семейный дебош боюнча, например, административный арест деген жок да азыр. Ошол убакта эмне кылыш керек мисалы? Азыр үй бүлөлүк зомбулук деп жорук болуп калган болчу. Азыр көп маселелер болот. Азыр мен айтып атпайм, могу кодекстер чоң жаңылыктар бар да. Мына биз азыр чүйдү, ошту, жалабатты кыдырып келдик. Сот системасын, прокуратуранын, милицияны көрдүк. Чын айтсак, көп институттар иштей элек дагы. Толугу менен иштей элек. Ошондуктан бир азыр анын себеби укук коргоочу иштеген кызматкерлер өзүлөрү даяр эмес болуп калды. Анан анча-мынча каражаттар жетпейтиптир. Бирок негизинен жакшы эле багы аракеттер бар. Бирок ушул реформанын бир кандайдыр бир эл мамлекет сезе тургандай бир эмес боло элек да, себеби дегенде көп маселелер болот. Именно аз айтып аткан маселе. Бизге да суроо берет да, үйдө зомбулук болду. Мисалга арак ичип, аялдын үй бүлөсүн сабап турат, чыкыр келишти. Аны эмне кылыш керек? Илгери административный арест деген азыр жок. Биз ошо айтып атабыз, ошол эле жерде жанагы шектүү катары карбоо деген мүмкүнчүлүк бар. 48 саатка чейин камаса болот. Камап, анан кийин сотко алып барып мыйзамдуулугун текшертип, андан ары башкаруу чарасын. То есть эгер мурда үй бүлөлүк зомбулук бул административдик бузулук болсо, азыр бул жорук болуп калды. Бул деген кылмыш жообуна тартылат да, жоруктар боюнчачы. Мындайча айтканда мындай болуп атат да, ошо кодекстеги жазылган бүт механизмдер толугу менен иштебей, ошол укук коргоо органдары иштеген кызматкерлер ошону толугу менен алып кете албай атат да. Ошон үчүн кичине анча-мынча буксовать этип атат. Бул бир убакыттын нерсеси. Анан ушул менин жообум. Жазык боюнча кодекстерде мисалы баягы мөөнөтүнө мурда бошотуу, жанагы бесканы деп коет го, ошондой боштондукка чыгаруу сыяктуу эмелер соттун чечими аркылуу чыгарылат да. Ар бир каралган киши бул конституция. Азыр суроону жооп берип коет, бир суроого жооп берсеңиз, суроону кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Айта бериңиз сурооңузду. Алло, саламатсыңар. Саламатсыңар, Бишкектен Кубан. Мен суроо берейин дедим эле, бул алимент боюнча. Айтыңыз. Биринчи инстанциядан биринчи эметкенде 33% кестиле. Андан кийинкиси дагы бир ажырашканга 25% кести. Ошо 50%тен асырыш керекпи же асырбаш керекпи? Мен ошону билейин дедим эле. Кимиздер? Биздин талкууга кандай кодекске эме кылмыйсың? Бул атылды. Ошондой болсо да телегөрүүчү суроо берип калды. Жарандык боюнча эми ал өзүнчө 50 бериш керек, ал алимент кесип берүү 50% маселе, бул маселе. Соттун чечимин биз комментарий кылган туура эмес болуп калат да. Себеби сот ошо ишке караша, жагдайга караша эметет да. Белгиленген чек барбы жокпу? Белгиленген чекти ошо мыйзамда көрсөтүлгөн чек менен кессе керек да. Анан биз ошо юрист катары мындай болот деп айткан туура эмес болуп калат. Ал ишти карап караш керек да, анан жок болуш керек. Эмгек акысынын 50%-нен ашып кесүүгө болобу болбойбу деген нерсе. Аны мыйзам боюнча карап, сот чечим кабыл алган, жана айтты, биз соттун чечимине ал жагдайды окуп билбей туруп бир жооп бериш туура эмес болуп калат. Эми жанагы жазык кодексиндеги жаңылыктар. Жазык кодекси жаңылыктар жөнүндө айттыңыз. Ар бир конституциянын талабы боюнча ар бир кармалган киши 48 саатка чейин гана кармалуу укугу бар.
андан кийин соттун чечимиз ал 48 сааттан жогору кармалбайт эч кимиз. Жана айтылып кетти, эгерде кылмыш жасаган болсо, шектүү болсо, аны 48 саатка укук коргоо органдары кармоо укугу бар. Эгерде шектүүлүгү ал далилденсе, аны сотко алып барат. Сотко алып барып, мурда прокурор, тергөөчү өзү тандачу. Ар бир биз айтып коебуз мера пресечения, баш коргоо чарасы деп айтабыз аны. Баш коргоо чарасын прокурор же сот, прокурор же тергөөчү тандачу. Бир гана үй камагы жана камакка алуу түрүн сот тандачу. Жаңы кодекс боюнча бул баш коргоо чарасы адамдын негизги укугуна тиешелүү болгон себептен мындай укуктар баардыгы тергөө судьясына берилген. Эч жака кетпөө подпискасы же залог, үй камагы же айтайлы баш коргоо чарасы камакка алуу түрү баардыгы эми тергөө судьясы тарабынан тандалат. Башка айтканда 2 саат, 48 сааттын ичинде, 45 сааттын ичинде прокурор соттун астында өтүнүч келтирип, сотко алып барат же кайсы бири тандоонун жөнүндө. Анан тергөө судьясы, муну айта кетишке, тергөө судьясы өзү тандайт. Прокурор эгерде баш коргоо чарасын камакка алып берүүнү барып суранса, тергөө судьясы аны баш коргоо чарасын эч жака кетпөө подпискасын тандап коюшу мүмкүн. Дәвір телефон чалып бар екен, саламатсызбы? Біз сізді угуп атабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатсыз, айтыңыз. Жанузакова фамилия мен. Менде мындай суроо болуп жатат. Жол кырсыгына кабылган адамдар жол эрежесин бузуу боюнча 297 кылмыш жаза кодексинин 297 беренеси коюлат экен. Мурунку кодекс боюнча 297 беренеде биз баардыгы тең көрсөтүлгөн бар экен. Жол кырсыгына кагылып кайтыш болгон адамдар, жол кырсыгынан оор жаракат алган адамдар. Азыркы мыйзам боюнча андай пункттар, частьтары жок экен. Ошол негизинен азыр 297 берене менен беренеге 135 беренени кошуп атат. Эки адамдар кайтыш болгон жерден убийство по неосторожности деп атат. Андан тышкары оор жаракат алып калгандарына отдельный берене кошуп атышат. Нанесение тяжкого вреда здоровью деп. Ошол туура квалификацияланабы же туура эмеспи ошол? Анткени 297 беренеде көрсөтүлүп турат. Жол эрежелери бузуу боюнча. Kimizdir? Азыр ошо кылмыш жаза кодексин колдонууда бул ушундай концепция, ар бир кылмыш үчүн өзүнчө берене колдонулат да. Мисалга, ошо жол эрежесин бузган өзүнчө бир берене, ал ошо жол эрежесин бузгандан кийинки кандай вред, ущерб келтирсе, ошого жараша дагы бир берене кошулат да. Ошондуктан бул азыркы азыр айтып кеткен колдонуп аткан мыйзамдар туура. Азыр ушундай концепция болуп калды. Илгери бир статьянын ичинде баардыгын камтычу да, азыр ошо жана жол эрежеси бузулуп, адам эгер өтүп кетсе, ошого жараша бир нече беренени колдонулат. Ошондон туура. Жазыктар кодексинен сыртка чыгып, уже кылмыш жаза кодексине кирип кетүүдө да. Кылмыш жаза кодексинде бул жанагындай транспортунда болуп, анан адам өлүп атса, бул кылмыш жаза кодекси менен. Жазык кодексинен сыртка чыгат да. Дагы бир кошумча кылып, Мисалдар кодексинен чыгып, мисалга айта кетсек, мына айдоочу кетип баратып, светофордун кызыл светине өтүп кетсе, кызыл түшүнө өтүп кетип калса, анда бул эме бузуулар, бирок ошол менен өтүп кетип бузууларды жасады, бузуулар кодекси боюнча жоопкерчиликке тартылат. Аны эми ошо өтүп кетип баратып, жолдон жүргүнчүлөрдү уруп кетип, эки жүргүнчү уруп кетти дейли, бирөөсү оор жаракат алды, экинчиси болсо айтайлы каза болуп калды. Бул боюнча анын аракети кылмыш жаза кодексине өтөт дагы, жана айтып кеткен статья, андан сырткары кошумча бирөөсү боюнча оор жаракат келтиргени боюнча жоопкерчиликке тартылат, жана өлгөндүгү боюнча өлүмүнө алып келген статьясы боюнча жоопкерчиликке тартылып, ар бири боюнча өзүнчө квалификация берилет. Бул жаңы жобо болуп эсептелет. Жаңы кодекстин жаңылыгы дагы бир ушул бир жаңылык. Жаңы кодексте жана мен айтсам, жазык кодексинде жанагы түрмөдө өз мөөнөттөрүн өтөп аткандар мөөнөтүнөн мурда баягы эркиндикке, боштондукка чыгуу үчүн сот карап, анан кийин чечимин чыгарып, боштондукка чыгаруу үчүн. Азыр жазык кодекси боюнча ошол жазык кызматынын атайы ошол жанагы бир тобу же комиссиясы ошондой чечимдерди чыгарып, айрым бир жеңилдиктерди берүүгө мүмкүнчүлүк караган жагдайы бар да. Ушунун ыңгайлуу жагы кайсы экенин айтсаңыз. Кылмыш жаза кодекси күчүнө киргенден баштап көп беренелер жана жорук болуп калды же болбосо статьясы ошондуктан көп жанагы жазасын өтөп аткан кишилер адамдар боюнча
иштер каралды да, кайра каралып, эгер жеңилдесе, жеңилирээк болуп чыкты. Анан жаңы жобо боюнча, кылмыш жаза кодекси боюнча сот айып кишини айыптуу деп таап, ага ошо жазанын өлчөмүн гана айтат. Мисалы үчүн 5 жыл же 7 жыл депчи. А осы 5 жыл 7 жыл анан ошол киши кайсы жерде өтөт, кайсы колониянын кайсы түрүндө өтөт. Аны ошо жана сиз айтып аткан комиссия, жана жазаны аткаруу мамлекеттик кызматтын структурасына комиссия түзүлгөн. Ошолор карап, мисалга эгер адам биринчи жолу кылмыш кылса, ал өзүнчө бир колонияга барат. Эгер ал мурда соттолгон, кылмыш кылган киши болсо, анда башка колонияга. Ошого жараша бул мындай болот да, бул соттун иши эмес. Сот адамды күнөөлүү деп табыш керек. Анан ошол жазасын өлчөмүн гана эмеш керек. Ал кайсы жерде өтөт, кантип өткөрөт, ал бул башка кызматтын максаты. Ошондон азыр ошондон бөлүндү. Мен ойлойм, бул абдан туура, негизинен концепцияга туура келет да. Демек, мурда ошол жанагы тылмышкер деп табылган адамдын кайсы жерде жазасын өткөрүүнү сот өзүнүн чечиминде көрсөтсө, азыр комиссия жылын гана белгилейт, комиссия жазаны кайсы түрдө өткөрөрүн. Ошо кылмышкердин өздүгүнө жараша, мурда соттолгон, сотполдогон аялдарды өзүнчө колония, алар өзү билет да, алар өздөрү иш кылып аткандан ошо туруп калды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ошентип күн маектин дагы бир чыгарылышы өзүнүн соңуна чыгып калды. Бүгүнкү күн маектеги сөз республикабыздагы соттук укуктук реформалардын тиги бул жагдайлары жөнүндө сөз болду. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүзгө катышкандар Аслан Кулбаев, Кыргыз Республикасынын соттор кеңешинин тартип комиссиясынын мүчөсү, Сироздин Камалидинов, Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын ага прокурору. Кайрадан ушундай бир маектерде жолугушканча сак саламатта болуңуздар. Баарыңыздарга бакубатчылык тилейбиз.